Саламатсыздарбы? Келгенибизге 4 күн болсо дагы, ошо кече эле келип жаткандай болуп атабыз. Ошо 4 күндүн ичинде биз эмнелерди үйрөнүп алдык? 4 күндүн ичинде биз билбеген нерселерибизди биле алдык, үйрөнө элек нерселерибизди үйрөнүп алдык. Эртең уже бир эле күн калыптыр кетерибизге. Коштошобузга, бири-бирибизге ушундай бир туугандардай болуп эле көрүнүп калдык. Лагерде өзүбүздүн үйүбүздөн айырмалабай калдык. Сиздер менен уже бир үйдө жашап жаткандай эле, өзүбүздүн досторубуздай, туугандарыбыздай эле көрүп, эткибиз да келбей турат өзүбүздүн. Анда эмесе биздин тема бул фишинг тууралуу болчу. Өзүңүздөрдүн назарыңыздарды биздин сценкага буруп койсоңуздар. Анда эмесе бул окуя жакыр жашаган Баяна жана анын жалгыз кызы Альбина тууралуу болмокчу. Баяна квартирада жашап, өзүнүн менчик үйүн алып, кызы менен бактылуулукта жашоону самап келет. Ал үйдү алыш үчүн көбүрөөк эмгектениш керек экенин түшүнүп, Альбина 2 жумушта иштеп баштайт. Түйшүктүн баары Баянада. Ошол толуп кеткен стресстер Баянанын акыры жүрөк оорусуна алып келген. Жүрөгүм ай. Өзүмдүн жалгыз кызым Альбина болсо дагы элдердей болуп, ошо Альбинаны көңүл буруп, башка элдердей болуп, каалаган буюмун алып бере албайм. Деги мен кандай энемин? Буюрса, акчам чогулуп, баарын чогулткандан кийин үй алабыз. Ал үйдө жакшы элдердей болуп, адамдардай болуп, жакшы жашоодо жашайбыз. Ошентип Баяна капаланып, өзүнүн мындан кийинки тагдырын ойлоп жаткан учурда, ал өзүнүн убактысы кантип өтүп кеткенин билбей, экинчи жумушуна шашылып, кечигип жатканын билбей калат. Алло? Качан келесиң? Сени күтүп атпаймынбы биякта? Айлыгыңды кыскартып салам азыр батпаттан. Азыр бардам. Аз барам, бат эле барам. Баяна биринчи жумушун батпаттан бүтүп алып, экинчи жумушуна дароо тезирээктен барат. Aysan, катты жүрсүң? Ошентип Баянанын экинчи жумушу бүтүп, күндө эле ушундай көрүнүш. Ал үйүн абдан чарчап барат. Эмнеге чайың муздак? Жумушу бүтүп, Баяна үйүнө сапар алат. Чарчап келгенден кызы менен деле көп сүйлөшө албайт. Альбина болсо, апасынын телефонун эңсеп үйдө күтүп, келери менен башка балдардай болуп телефон чукулгасы келет. Апа, келдиңизби? Мен сизди кечке күттүм го. Телефонуңду бериңизчи. Апа, телефонуңду бериңизчи. Сага деги телефон эле керек экен го. Сен деги менди ойлойсуңбу? Мен чарчадым. Күндө эле ушундай окшош көрүнүштөр. Бирок бул күнү башка күндөрдөн айырмаланган өзгөчө окуя болду.
Ой, сообщение келип калган окшойт. Сиз бай болгуңуз келеби? Анда эмесе биздин каналыбызга катталасыз. Айына 100 миңден табасыз. 100 миң тапсам болот турбайбы? Апамды да бага алам. Демек биз жакында үйлүү боло турбайбызбы? 100 миң табыш үчүн бул шарттарды атташыңыз керек. Ата-энеңиздин паспортун жана кредит картасынын 2 жагын тартып жөнөтүңүз. Кой, апамдын карточкасын алайынчы. Топтун эмеси жок балакай. Алдандыңбы? Эми үй менен көрөсүң. Балакай, баш тиреген. Мына эртең көптөн күткөн айлык дагы тиер күн эле. Баянан эзип жүргөн кыялга орундалар күн. Кызым, Альбина кызым. Ооба апа. Бүгүн мен айлыгымды алам. Ошол айлыкка биз жаңы үй алып, ошол жакта жашайбыз. Бүгүн не дегени? Менде акча бар эмес беле? Кайра бир дагы жолуп терип көрөйүнчү. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Менин акчаларым кайда кеткен? Акчаларым кайда менин? Акчаларым бар эмес беле? Менин телефонумду Альбина алып жатпады беле? Балким Альбина алгандыр. Мен оюн эле ойногом. Ана көрөйүнчү. Альбина машинеге алданып калган турбайбы? Мен оюн эле ойногом. Сообщениялер кетиргем. Башка эчтеке кетирген жокмун. Альбина, сен кандай немесиң? Менден бир ооз сурабайсыңбы? Биз үй алалы деп эдик беле? Апа. Ай, жүрөгүм ай. Ай, жүрөгүм. Бул окуя Кыргызстандагы миңдеген адамдардын арасынан чагылдырылган бир окуя. Фишинг дайыма эле жакшы бүтө бербейт. Фишингден дайыма сак болуңуздар, абайлап жүрүңүздөр. Эч качан мындай сообщенияларга, жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Аларга сообщение жөнөтүп, алар менен бирге иштешерден мурун ошол маалыматты тактап билип алыңыздар. Суранарын этият болуңуздар.